Улуу жемишке 75 жыл толот. Албетте бул майрам биз үчүн чоң майрам, ыйык майрам. Себеби дегенде канчалаган апалардын өмүрү менен келген эмеспи? Ошолордун катарында менин да атам ушул кан күйгөн согушта 6 жыл болуп кайткан. Ал 1926 жылы Жалал Абад областынын Базар Кургон районуна караштуу Каба айылында туулган. 1943 жылы согушка чакырылып, 1 жыл даярдыктан өттүк дейт. Андан кийин 125 зениттик артиллериялык полкто автоматчик болуп кызмат кылдым дейт. Андан кийин 926 артиллериялык полкто аткыч болуп кызмат кылып жүрдүм дейт. Согуш бүткөндө Берлинге жетип калган учурлар экен ушу. Германиянын Берлин шаарында ушу жеңишти ушул жерден тостук деп айтчу. Анан жеңиш болгондон кийин дагы аларды үйлөрүнө кетирбептир. Андан кийин эле Япониянын согушу башталды дейт. Ага жөнөп кеттик дейт. Баратсак көпүрөнү бузуп салган экен. Узак жол менен, поезд менен 17 күн жол жүрүп, анан барып түштүк дейт. Түнү барып токтодук. Токойдун арасында экенбиз дейт. Эртеси күн жайлыгында чыгып карасак, Япониянын согушу бүтүп калыптыр дейт. Согуштан андай эле көп инвалидтик эме албадым деп эскерчү. Жеңил жаракат алдым, бирок госпиталдан сакайып чыгып эле кайра согушка кирип кеттик деп. Андан кийин согуш бүткөндөн кийин 49-жылга чейин жана согуштук талааларда миналардан тазаладык дейт. Ошентип 6 жыл жүрүп кайтып келдим дейт. Ошентип эскерчү. Согуш, көргөм суук түрүңдү, согуш уккам зар үнүңдү. Сенден канча кооз шаарлар бузулду, сан гүл соолуп, сан мөмөлөр көбүлдү. Эсеп жеткиз өмүрлөрдү кыйдың сен, эсеп жеткиз адам үнүн тыйдың сен. Себепкери болдуң тоодой кайгыны, селдей аккан көз жаш менен ыйды сен. Каза кылып уулдарын сүйүктү, канча ненин сен тарттырдың күйүктү. Нечен көздүн жаркын нурун кетирип, жерге көмдүң нечен таттуу үмүттү. Монолог фронтовика в честь Дня Победы. Пускай про нас неправедно забыли и утверждают, нету в том вины. Но мы ведь были, мы ведь точно были, и раны наши до сих пор видны. Во сне и нынче ходим мы в атаке, перед боем чарку осушив, швыряем связки в танковые траки и отступаем, кто остался жив. Стреляли в нас на море и на суше, шли ливни из горячего свинца. Стреляли в наши праведные души и в наши еще юные сердца. Мы стреляли тоже и не хуже, и дрались, пока хватало сил. Нынче ж пояс подтянув потуже, размышляем, кто же победил. В этот день отчетливее дали, в этот день закончилась война. Надень же, фронтовик, свои медали. И не забудь, боец, про ордена. Пускай сейчас про нас почти забыли и говорят, что нету в том вины. Мы есть еще сегодня. И мы были, и раны наши до сих пор видны. Мы многое на фронте повидали, в 10 жизней все не уложить. Заслужили все свои медали, кто погиб и кто остался жить. Кеттиң эле майданга ушул жерден, кубат коюп атыңды өмүр берген. Кайсы тоонун бүркүтү дебе-дебе, кызыл кыргын согушка сени көргөн. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это речи за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Келдиң жеңиш, элдиң тактан жаралып, жер жарылып, дары жуттантып түтүндөн. Кош сайрады, дарак жерге таранып, гүл жайнады, жеңиш сенин күчүңдөн. Сенин баркың, канын төккөн эл билет, нурга бөлүп, бейпил кутман жер үстүн. Чоктой кызыл байрак болуп желбиреп, жадырай бер жылдан жылга жеңиш күн.